Саморазвитиедагы ишенимди күчөтөт. Өзүңүздүн үстүңүздөн канчалык көп иштеген сайын сиз өзүңүзгө ошончолук көп ишенесиз. Ошол себептен тынбай өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруңуз. Буга чейин айттык, мен кыла аламдарды көбөйткөн сайын сизде ишеним көбөйөт дедик. Тынбай психология, ийгилик, бизнес темасында китептерди окуп туруңуз. Ошондо сиз өзүңүзгө көбүрөөк ишене баштайсыз жана өзүңүздүн мүмкүнчүлүктөрүңүздү ача баштайсыз. Жана мээдагы бул машыгып турат, мээңиз күчтүү болгон сайын сиз көптөгөн проблемаларды, көптөгөн иштерди оңой жасай баштайсыз. Көптөгөн кыйынчылыктарды оңой жеңе баштайсыз. Неге дегенде сиздин мээңиз машыгып отуруп күчтүү болуп калат. Анан ошонун жардамы менен ишенимиңиз күчө баштайт. Ар күнү 15-25 мүнөттөн окуп туруңуз китепти. Ийгилик жөнүндө, психология жөнүндө, лидерлик жөнүндө жана бизнес жөнүндө китептерди окуп туруңуз. Эми күнүнө 15-25 мүнөт убакыт тапса болот деп ойлойм. Маршруткада кетип атып кечкурун жатарда тапса болот. Телефон чукуп эле отура бербейчи. Ар күнү 3-4 беттен окуйт экенсиз, ошондочу. Эгерде 15-25 мүнөттөн окусаңыз. Бир жумада сиз ошондо 21-28 бет окуган болот экенсиз. Ал эми бир айда 84-112 бет. 1-2 айда сиз болсо мына бир китепти бүтүргөн болот экенсиз. Мына бир айда же 2 айда. Эми окуу темпиңизге жараша, жана китептин семиздигине жараша. Ошондо сиз бир жылда 6 китептен 12 китепке чейин окуп бүткөн болот экенсиз. Макул 12ни окубаңыз, 6 деле бул эң сонун. 6 китеп жылына окусаңыз, сиз 3 жылда 18 китепти окуган болосуз. Бул кыйла сиздин ишенимиңизди өстүрөт жана саморазвитие өстүрүп, сизди профессионал кылып, тез ийгиликке жетүүгө жардам берет. Ошондо сизде чындап ишеним пайда болот экен. Мына үйрөнүү плюс тынбай жасоо. Жасап атасыз. Анан ушуну жасап отуруп, үйрөнүп жасап отуруп, натыйжа пайда болот. Натыйжалар пайда болгондо сизде чындап ишеним келет экен, Мына ушинтип ишенимиңиз күчөйт экен. Колду көтөрүбүз айтабыз, өнүгүү ишенимди күчөтөт. Өнүгүү ишенимди күчөтөт деп 3 жолу айтасыз. Пауза басып айтыңыз. Азаматсыз, эң сонун. Кеттик дальше. Демек, кыймыл аракеттагы саморазвитияда биздин ишенимди күчөтөт экен. Бизнесте же үй, иш, спорт жасап атырып. Эгерде биз кечке отура берсек, интернетте отура берсек, китеп окуп отура берсек, же айталы өзүбүздүн ишибизде кечке отура берсек, бизде энергия түшө баштайт экен дагы, өзүбүзгө ишеним түшө баштайт экен. Жана кыймыл аракет жасагыбыз келбей калат экен, бизнесте иштегибиз келбей калат экен. Жана өзүгө ишеним күчөй баштайт экен. Жана бизде ашыкча керек эмес, кыла аламбы, кыла албаймбы, болбой калсачы деген ашыкча керек эмес ойлор пайда баштайт экен. Эсиңизде болсо, муздак контакттар деген темада биз транс деген абалды айтып кеткенбиз. Ошо транс абалында көпчүлүк адамдарда жаман, негативдүү ойлор пайда баштайт дегенбиз. Ал эми сиз аптайын же разгон деген абалга келгениңизде сизде эч кандай жаман ойлор жок болуп калат. Сизде мен кылам, мен жетем, мен кылам, мен сөзсүз түрдө жасайм, мен ийгиликтүү болом, мен натыйжа жасайм деген настрой пайда болот. Ошол мезгилде сиз ийгиликтерди жарата аласыз. Энергетика өсөт анткени. Ошол максатта сиз үй иштерин жасаңыз, тез кыймылдай турган спорт менен алек болуңуз. Бизнесте болсо сиз иштеп аткан болсоңуз, сиз тынбай муздак контакттарга чыгыңыз, телефон чалуулар жасаңыз, жолугушууларды өткөрүңүз. Эми мына энергетика өсөт экен, энергетика өскөн үчүн сизде ишеним күчөйт. Ар күнү жолугушуулар жасаңыз, зона комфортудан чыгыңыз тынбай. Муздак контактка чыгыңыз, презентацияларды өткөрүңүз, жолугушууларды өткөрүңүз, адамдарыңызга чалыңыз, адамдарыңыз менен таанышыңыз, адамдарыңыз менен тынбай сүйлөшүп, маектешип, мамиле курууга аракет кылыңыз. Ошондо сизде энергетика пайда болот. Энергетика өсөт жана сиз кылгыңыз келе баштайт, сизде өзүңүз ишеним күчөй баштайт экен. Депрессия абалда болсоңуз эс алыңыз. Өтө чарчап калган болсоңуз, иштей берип, бир аз эс алып туруп, ушул иштен бир аз эс алып туруп, мисалы үчүн бир айда бир күн же бир күн дегенсизден бир күн 3-4 саат дем алып коюп туруп, анан кайра улантсаңыз, кайра күчкө толуп калган болосуз, кайра кылгыңыз келе баштаган болот. Эми мындай суроо болушу мүмкүн, канткенде элдер мени сыйлайт. Канткенде сизди сыйлайт, чындап эле. Мен элдер сыйласа, мен өзүм көбүрөөк ишенет элем деген сезим болушу мүмкүн, Канткенде сыйлайт көрөлү. Дүйнөдө эсиңизде болсун, эч нерсе акысыз келбейт. Бардык нерсеге төлөш керек. Буга чейин айттык, кимдир бирөөдө оңой болуп атса же тез болуп атса ийгиликтер. Демек ал буга чейин баасын төлөп койгон. Ошон үчүн ага оңой болуп атат. Дүйнөдө эч нерсе акысыз келбейт, Мына алар үчүн сиз пайдалуу, баалуу адам болгонуңузда гана алар сизди сыйлайт экен. Алар үчүн бир пайдалуу же баалуу. Демек сизде аларга керек бир нерсе болуш керек экен да. Же билим, же тажрыйбаңыз болуш керек. Же алар кыла албаган ишти сиз жасай аласыз. Же алар билбеген тармакта сиз жардам бере аласыз ага. Алар кыла албаган нерсени кыла алсаңыз, алар сизди сыйлайт экен. Демек сиз бир тармакта күчтүү эксперт болуп алышыңыз керек. Өз тармагыңызда мастер болуп алыңыз. Мисалы үчүн тармактык маркетинг, фабриктик бизнесин тандадыңыз, кылып атасыз, ошол тармакты тезирээк өздөштүрүп алганга аракет кылыңыз. Ошол тармакта тиги сиз чакырып аткан адамдардан бир аз болсо бир тепкич жогору болсоңуз, сизге сый мамиле боло баштайт. Күчтүү тарабыңызды өстүрүңүз.
Мисалы үчүн адамдар менен сүйлөшкөн жакшы көрөсүзбү? Ошол тармакта күчтүү болуп алыңыз. Жана башкаларга ошондой сиз үйрөтө аласыз жана жардам бере аласыз жана проблемаларын ошол тармакта чече аласыз жана үйрөтүп жол көрсөтө аласыз. Жана алар кыла албаган учурда алардын ордуна жасап, аларга жардам бере аласыз. Убактылуу жасап да үйрөнгүчө. Алар сизге ошондой сизге тартылат экен, сизге умтулат экен жана сиз менен бирге болгусу келет экен, алардын сизге болгон сый мамилеси күчөйт экен. Мисалы үчүн макияж боюнча үйрөтчү видеолорду жасаңыз. Канчалык адамдар сизди көрүп, ушул тармагында күчтүү экен деп сизге умтула баштайт жана сиз менен иштегиси келе баштайт, сизге ар кандай суроолорду жөнөтө баштайт. Сиздин айткан сунушуңузду дагы оңоюраак кабыл алат экен жана көрөт экен жок дегенде. Туура келбесе да көрүп коет экен, А көрүп койгондордун саны көп болсо, сизде натыйжа сөзсүз болот. Билесиз, ишенимде күчөйт экен ошондо. Сый мамиледе жакшы болот экен. Кандайдыр проблемасын чечүүгө жардам бериңиз. Ийгиликке жетүүгө жардам бериңиз, жашоосун өзгөртүүгө жардам бериңиз. Заказ ашты билбейсиз, заказ ашка үйрөтүп коюңуз. Сиз канчалык бирөөлөргө жардам берген сайын, сизде аларга болгон сый мамиле күчөйт экен дагы, сиз күчтүү боло баштайт экенсиз. Өзүңүзгө мындан да көбүрөөк ишене баштайт экенсиз. Өзүңүзгө ишенген сайын ийгиликти оңой жарата баштайт экенсиз. Жашоосун өзгөртүүгө жардам бериңиз. Анан ошондой эле Кудай бар, Кудай жок дегендерге дагы айтып кетейин. Дүйнөдө мыйзам бар. Сиз канчалык бирөөлөргө жардам берген сайын, сизге дагы жогоруданбы башка жактан кандайдыр бир жардам келет. Сиздин ишиңиз оңой жүрүшө баштайт. Сиздин ишиңиз оңой боло баштайт. Сиздин ишиңиз дүркүрөп өсө баштайт. Алдыга кесе баштайт. Ошол себептен эч убакта бирөөгө болгон жардамыңызды аябаңыз. Албетте сиз эртеден кечке жардам берип жүрөңүз дебейбиз. Мүмкүн болушунча бир аз болсо да жол көрсөтүп коюп, бир аз болсо да ага ишеним берип, бир аз болсо да ага комплимент берип, бир аз болсо да ага туура жол багыт көрсөтүп койсоңуз, ал адам сизге ыраазы болгон сайын сиздин ишиңиз жүрүшөт экен. Ошол себептен бирөөлөрдөн жардамыңызды аябаңыз. Эми мына өзүңүзгө айтып кеттик, мен кыла алам дегендерди көбөйтүңүз деп. Демек сиз мен кыла аламдарды көбөйтүш үчүн сиз ушул сабактарды көрүп коюңуз сөзсүз түрдө. Кардарлар менен оңой сүйлөшүп калыш үчүн, алардын ыңгайсыз суроолоруна оңой ойноп жооп бериш үчүн сиз ушул видео сабакты көрүп үйрөнүп алыңыз. Кардарлардын ыңгайсыз каршы суроолоруна жооп бере билүү. Ошондой эле кандидаттардын ыңгайсыз каршы суроолоруна жооп бере билүү. Экөөсүн тең көрүп, экөөсүн тең өздөштүрүп алган аракет кылыңыз. Өзгөчө сиз бизнес курам деп аткан болсоңуз. Эмнеге досторубуз жана айлана чөйрөбүз ийгиликке жетүүбүздө каршылык көрсөтөт, жана ошондой эле комфорт зонасы ийгиликтин киллери болгон комфорт зонасы, жалкоолук, коркуу деген темаларда ушул видео сонун айтып кеткен. 4 видеону көрүп чыгыңыз. Сиз эмнеге лидер эмессиз? Эгерде сиз группа түзүп ийгиликке жетем, директор болом деп аткан болсоңуз, ушул теманы сөзсүз түрдө өздөштүрүп көрүп чыгыңыз. Бул теманы өздөштүрүп алганда сизге өзүңүзгө ишеним күчөөгө сонун жолдорду, багыттарды көрсөтүп кетет. Мотивация же дисциплина. Мына дисциплинанын күчү менен биз күчтүү болот экенбиз, ийгиликке жете алат экенбиз. Жана ишенимибизди күчөтө алат экенбиз. Жана айтып кеттик, биз канчалык ийгиликти көп жаратсак, канчалык жөндөмдөрдү көбөйтсөк, канчалык мен кыла алам деген компетенцияларды көбөйтсөк, ошончолук ишеним күчөйт дедик. Аны үчүн бизге дисциплина мыйзамдары керек болот. Дисциплина мыйзамдарын билип алып, ошону колдонуңуз. Лидерликте оюн ойногон адамдар сиздеги жаш бала жөнүндө. Өзүңүз жакшы башкара билиш үчүн, башка адамдарды түшүнө билиш үчүн, башка адамдар тарынып сизге жаман сүйлөгөндө, ошолорду туура жолго багыттап, кайра достошуп алыш үчүн ушул видео сизге сөзсүз түрдө керек болот. Жана жаш бала болуп жүрүп утулуп калбаш үчүн, ийгиликке жетпей калбаш үчүн ушул видеону көрүңүз. Ошондо сиз өзүңүзгө баса айтып кеттик, сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеген сайын, сиз өзүңүзгө көбүрөөк ишенесиз деп айтып атабыз. Мына бул видеодо ошого сизге жардам берет экен. Анда эмесе сизге өзүңүзгө ишениңиз деп ийгилик каалап кетебиз. Ийгиликтерди каалайбыз жана өзүңүзгө мындан да көбүрөөк ишеничти каалап кетебиз. Бул сиздин колуңузда. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруп, сиз албетте өзүңүздүн ишенимиңизди өстүрө аласыз. Ийгиликтер сизге.